Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун үйүндө тинтүү иштери жүрүп, аны суракка чакырып кайра кое берилгенден кийин Адахан Мадумаров интернет аймагына чыкпай калган. Ал эч кандай жаңы маек бербей, ошол кармалышы жөнүндө дагы бир кеңири маалымат бербей жаткан. Ошондуктан көпчүлүгү Facebooktан жана башка баракчалардан Адахан Мадумаровдун ал жерде күнөөсү бар экен. Ошондуктан Адахан Мадумаров унчуга албай коркуп калды. Адахан Мадумаров чындап эле Атамбаевдин адамдары менен биригип, ошол үйүндө табылган 150 миң долларды Атамбаевдин адамдары менен алган турбайбы деген жаңылыктарды таратып жатышкан болчу. Бирок Адахан Мадумаров кайрадан жаңы кайрылуу жасады. Адахан Мадумаровдун айтымына караганда, анын үстүнөн козголгон иштердин биринин дагы далили жок экен. Эгерде далилиңер болсо, ошол Атамбаевдин адамдары менен сүйлөшкөн, же болбосо мен алар менен жазышкан болсом, анда ошолорду факт кылып чыгаргыла элдин алдына. Ошондо мени эмне кылсаңар, бышырып жесеңер дагы өзүңөр билгиле. Болбосо жөндөн жөн эле ар кандай иштерди козгоп, өзүңөрчө мындай театрларды уюштура бербегиле. Мен андай адамдар менен эч качан бириккен дагы эмесмин, бирикпеймин дагы. Эгерде силер мени ушинтип коркутсаңар, Кыргызстандан качып кетет десеңер, анда жаңыласыңар. Мен эч жакка качпаймын. Камасаңар, камаңарга дагы отурганга даярмын. Бирок мени Кыргызстандан чыгып кетет деп үмүт кылбагыла. Анткени мен жаңы келаткан президенттик шайлоого катышамын. Ал жерде мен утуп чыгышыма дагы ишенемин. Анткени силердин ким экениңерди элдин бардыгы билип калды. Элдерди жомок айтсаңар ишене бергидей, булар жаңы төрөлгөн балдар эмес, же болбосо келесолор эмес. Эл бардыгын билет. Азыр силер Кыргызстанды карызга батырып жатасыңар. Ушул салып жаткан үйлөрүңөр, салып жаткан жолдоруңар, булардын бардыгы эскерет. Бирок Кыргызстандын карызы калат. Аны ким төлөйт? Кытай мисалы үчүн карызды оңой эле кечпейт. Алар керек болсо жериңди талап кылат эртең. Ошондуктан Кыргызстанды көп карызга батыра бербегиле. Карызга акча алсаңар дагы аны бир максаттуу түрдө иштетсеңер мен түшүнмөкмүн. Кыргызстанга завод, фабрикаларды куруп, талада жүргөн мигранттарды Кыргызстанга алып келип иштеткен болсоңор, анда мен түшүнмөкмүн. Силер жөн эле ошол жактан миллиарддаган акчаларды карызга алып, аларга үй салып, жөн эле жол куруп, өзүңөрдүн пиар эле кылып жатасыңар кийинки шайлоодо өтүш үчүн. Бирок мунун бардыгын элдер түшүнүп калды деп жатат туугандар. Анан Адахан Мадумаров бул жерде дагы бир мисалды келтириптир. Мамлекет бул жон гана үй бүлө дейт, бир чоң үй бүлө. Эгерде үй бүлө болуп, силер дагы банктан кредит алып, үйүңөрдү бүтүрүп, анан башка иштериңерди бүтүрүп, машина алып, ушинтип жүрө берсеңер, эртең ал банкка төлөй турган учур келгенде кайсыл жактан төлөйсүңөр? Кылып жаткан бизнесиңер же ишиңер жок болсо, төлөй албай калганда акыры айлаңар кетип, ошол машинаңарды бергенге туура келет, үйүңөрдү дагы банкка бергенге туура келет. Ошондуктан мамлекет дагы карыз алганда аны максаттуу пайдаланыш үчүн алыш керек. Же болбосо жөн эле карыз алып, аларды элге көрсөтүш үчүн бир стадиондорду куруп, кереги жок нерселерге кетире берген болсок, эртеси кыйын болуп калат деп жатат туугандар. Ушул жөнүндө сиздер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазыңыздар. Анткени бул жерде Адахан Мадумаровду көпчүлүгүбүз жаман көрүп, сүйлөй берет деп коебуз. Бирок ошентсе дагы Адахан Мадумаровдун сөзүндө бул жерде мындай чындык бар туугандар. Чында ойлонуп көрсөң, негизи жашоодо деле ошондой. Банктан Адахан Мадумаров айтмакчы, кредит алып, аны максатсыз пайдаланып, үйүңү салып, машина ала берсең, эртеси төлөргө келгенде албетте банк үйүң алып коет. Ошондой эле сыяктуу мамлекетте дагы ушундай коркунучтар бар деп жатат. Ошол туугандар, ошол жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.